Кыргызстан. Кыргызстан. Түркия Республикасынын Анкара шаарында 2025-жылдын 23-июнунан 3-июлуна чейин куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдик кол башчылыгынын 92-843 жана 12-545 аскер бөлүктөрүнүн чалгындоо бөлүктөрүнөн турган аскер кызматкери эл аралык Анатолия 2025 атайын багыттагы күчтөрдүн машыгуусуна катышууда. Бул көп улуттуу машыгуунун максаты өз ара байланышты өнүктүрүү, биргелешкен операцияларды жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу жана өнөктөш мамлекеттер менен аскердик кызматташтыкты бекемдөө. Реалдуу жагдайдагы сценарийлер жана биргелешкен интенсивдүү машыгуулар аркылуу аскер кызматкерлери кризистик кырдаалдарга жооп кайтаруу, тынчтыкты сактоо операциялары жана заманбап атайын багыттагы күчтөрдүн ыкмалары боюнча баалуу тажрыйба алмашууда.